Садырауға жардам беріңіз, Садырауға үйіңіз сізге жетсін. О жерге чейин мына тияқта источник деген жерimiz бар. Ошол жерден bir 200 метр МЧС келди да тазалап берип койду, андан ары тазалабайды. Биз дагы эле жете элекпиз. МЧС менен КАМАЗ менен чөйүбүздү алып келип, тиги Эңгилчек айылына калып калды. Эңгилчек айыл өкмөтүнө эптеп карап бериңиз деп тапшырып кеттик. 145 түк деле алып келдик ошол жерге. Мына азыр Баскон айылында турабыз. Баскон айылынан Жетегөз районуна караштуу Акшырак айылына 1200 түк чөп жүктөлүп атат. Жалпы 6 оор техника тартылды. 6-нын 2-сү МЧС тарабынан, 2 пограм тарабынан, 2 жергиликтүү тургундар тарабынан. Жергиликтүү тургундардын жардамы менен жүктөлүп атат. Буюрса, азыр чыгып кетсе, бир 10 сааттын ичинде, буюрса 10 сааттын тегерегинде Акшырак айылына кирип барышат. Азыркы саатка алган маалымат боюнча Акшырак айылына бир 15 километр жетпеген жол калыптыр, тазалана элек. Ага чейинки жол жалпы тазаланып бүткөн. Калган тазалана элек 15 километрди бул КАМАЗдар колонна баргыча тазалап бүтөт, буюрса КАМАЗдар барганга чейин, жүк барганга чейин Акшырак айылына жол толук ачылып калат деп үмүттөнөбүз. Анын 19 түгүн могу УАЗга жүктөп алып бери чыгып өтөбүз го дедик, өтө албай койдук ушул убакка чейин. Канча күндөн бери жатабыз талаада. Айыл өкмөттөр келет, кайра кетет, эмне кылабыз деп. Акимдер деле келет, эмне кылабыз дейт. Областной МЧС келет, карайт дагы жасайт, аракет кылабыз деп коюп эле кетип калышат. Биздин көйгөйдү чечебиз, чечпейбиз, мен ошого жаман. Мына эми азыр бүгүндөн баштап мына бүгүн саат бүгүн 4 июнь 2022 жыл. Мына мен аз продукты менен кетип атам. Мурда күнү бир балабызды жибергем. Жөө, ушул убакка чейин эме жок, кабар жок, ал баладан да кабар жок. Өлүү, тирүү, караңгыда кетип калды да ал баланы эптеп рюкзак менен жибергенбиз. Ал бала өлүү, тирүү, кандай жетти билбейм. Жолдон бина эми аркасынан да үчөлөп баргантабыз азыр. Чыккан атабыз, жардам бериңиз. Бул жолду жасабасаңардан да альтернативный тиги жол менен түшүп баралы. Тет жерге түртүп берсе Абакыбай. Бул жерден ана тет жерде да бир 400 метрдей түшүп калган жер бар экен. Ошол жерди тазалап берсе эле мына бүттү эле. Көйгөй бүтөт эле да биз жетет элек. Соляркабыз турат, мына акимияттан бөлүп тур. Рахмат, соляркаларыбыз мына машиналардын ичтеринде солярка турат. Могу жерде мына бүт турат. Солярканын жөн кокосуна чейин өзү куюп берет элек. Только трактор маселеси болуп калды да. Шуну чечип бериңиздер. Сураныч мен силерден суранып кетет элем. Ким атыңы жеткизип кой, обязательно. Биз го азыр кетебиз өйдө. Ошол ойдон эчтеке жок. Связь жок. Канча күндөн бери ачкабыз мына жатабыз. Же куура албайбыз, же тамак эчмекке кыла албайбыз. Жатабыз, эчтеке кыла албай калдык. Бизди чарылдатып эле сыздатышат го. Обязательно жеткизип койгула. Бүгүн 4/22/2022 июнь 29-дан бери могу жерде жүрөбүз. Түшүп баралы. Элди билели. Ал жерде бойуна бар аялы бар экен. Айланайын, кыргыз элим, жардам бериңиздер. 12 коро жөн эле калып атат. Мал салы дагы мейли, адамдар эмне болуп атат? Бир мындай кыймылдап койбойсуңарбы? Садырова, жаныңыздагы жан жөкөлөрүңөргө ишенбей, өзүңүз келгенге аракет кылыңызчы. Мына могу жерди трактор келди дагы ушул жерди мына түртпөйм деп кетип калды. Түртө албайм мен, мага болбойт дейт. Болбосо МЧСтин тракторлору. Бу эмне кандай МЧС? Мына эми азыр биз чыккан атабыз өйдө. Чөйүбүздү мына тартсаң чөйүбүз мына. Чөйүбүз ошол бойдон турат. Ал тиги калган түктөр болсо Эңгилчек айыл өкмөтүнүн ичинде калган. Ошол бойдон турат, эч кандай эч ким албай эле 19 эле түктү алдык. Ал жакта 145 түктү бөлгөн бизге кайындын ичине. Калганы Эңгилчек айыл өкмөтүнө эптеп тапшырып коюп 19-ун салып коюп, бул жерден өтө албай атабыз. Çöptün kaydan balasına jetken yok. Gel aytып атасыңар жетти. Çöptü жеткиздик дейт. Да, так. МЧС КАМАЗ менен Эңгилчекке чейин жеткиздик. Андан ары жеткизе албай атабыз. Көйгөйдү укпайт экенсиңер го. Бир жардам кылбайсыңарбы? Айланайын. Абакыбай өзүңүз чыгып туруп МЧСти колго алып туруп бүт. Катанданда эмнеге МЧС монда көйгөйдү чече албагандай.
Жардам бериңиz мына. Азыр чыгабыз азыр мына. Hareket kılıp. O üzerinden hep Sana izin ver Erman. Olacak kapıra kadar tutmuş. İki çeti ulaşan şimdi unutmayın. İki çeti. Tamam şuraya. Ha direkt nereye gelmişsin? Hadi. Daha 75 kilometre yürüdük abi. Daha 70 kalmış. Yok. Akşara bakayım. Yok. Ceplikte de 60 tane var. Bir sayılır mı? Bir sayılır. Yakla iyi kayırlar. Üç koşkon yakşıra. Bir cuma. Bir cuma kıyaz ol ayvayı alırken ağabey. Altta lazım. Yürümüz aşağı. Kança günde 190 kilometre. Abi gündüz taşta ismi alır mısın? Расчет hava üstünleri oldu safha burada. Kar kaçtı? Yarım metre değil, tekrar yakında 40 santimetre yarım metre. 60 kilometrede kaça günde barasın? Bilmeyen buyursa. Az Uşul taptan kaça kilometre üç koşkon olacak? Az biz 135 metre. 135. 208 daha akşara. Bir de 60-70 kilometre var ya. Bakın 70 ha. İşte olup da çavandan anan iyi kayıl vardı. Erken geçsin de. Mına biz az turgan yer Barskoğan Kakşerak ayılının 135. kilometre. Karasay ayılından 35. kilometre. Bugün günde 3 günden beri bu 3. gün boltat Kumtor kampanyasının Alga servis grupası komplekte mına buldozer 18 tonnalık vaktovka içinde jatıp tamak içecek GSM janında жүрөт круглосутка иштеп атышат эки сменде. Азыр ушундай погодада туттурсак, ушундай иштеп турсак, буюрса эртең кечиге Акшарак айылына барып калабыз деп атышат. Балдара күчкө атпайсың. Чындыгында кар оор, 1 метрден ашык кар жаган. Азыркы бүгүнкү саатка эрип отуруп 50-60 сантиметрде кар турат. Жол абдан оор. 4 самосвал КАМАЗдарыбыз даяр турат. Барскон айылында чөптөр жүктөп атышат. Эртең буюрса 2 КАМАЗ менен сопровождение менен чөп чыгат буюрса Акшарак айылына. Акшарак айылына азыр бүгүнкү күндө байланыш бар, телефон байланыш. Бир гана мал жандыктары өлүп аткандан байланыштуу чөптөн гана була кыйналып атышат. Биринчи чөп керек.